Менин атым Алинур. Жашым 8-де. Менин дүйнөмдө апам эң жарык күн эле. Анын колдору ушунчалык жумшак болчу. Чачымдан сылаганда бүткүл коркунучтарым жок болуп кетчү. Биздин кичинекей үйүбүз бакытка толо эле. Атам Самат жумуштан кечинде чарчап келсе да, мени көтөрүп, апамдын тамагын мактап баарыбыз каткырып дасторкон четинде отурчубуз. Бирок ошол кара күн апам капысынан ооруп калды. Доктурлар кеч болуп калыптыр дешти. Бир айдын ичинде апамдын нурдуу жүзү кубарып, көздөрүнүн оту өчтү. Өлөр алдында менин кичинекей колумду калтыраган колдору менен кармап, балам, атаңды жалгыз таштаба, кандай болбосун жүрөгүңдү таш кылба, мен сени асмандан карап турам деп акыркы демин чыгарды. Ошол түнү менин балалыгым апам менен кошо көмүлдү. Арадан 6 ай өттү. Атам экөөбүз үй ичинде бири-бирибизге чоочун адамдай болуп калдык. Атам апамдын сүрөтүн карап кечке ыйыл ачуу. Бир күнү ал мени жанына чакырып тизесине отургузду. Алинур балам, сага эне керек, мага жардамчы керек. Мен Гүлдана деген аялга үйлөнүүнү чечтим. Ал сени өз баласындай көрөм деди. Эми биз кайрадан бактылуу болобуз, деди атам үмүттүү карап. Эртеси күнү босогодон Гүлдана аттуу келин кирди. Ал аябай сулуу экен, үстүндө кымбат көйнөк, жүзүндө жасалма күлкү. Ал мага эң чоң оюнчук машинаны жана таттууларды сунду. Кандай татынакай баласың? Мен сенин экинчи апаң болом, кел дос бололу деп мени кучактап өптү. Анын атырынын жыты ачуу экен, менин апамдыкындай нандын жыты жок болчу. Бирок атамдын кубанганын көрүп, мен да ага ишенгим келди. Тозок атам үйдөн чыгып жумушка кеткен биринчи күнү эле башталды. Мен бөлмөмдө оюнчуктарымды ойноп отурсам, Гүлдана эшикти тарс ачып кирип келди. Анын баягы мээримдүү күлкүсү жок, көздөрү каардуу карап турду. Эй, жетим, эмне отурасың, бекерчи? Тур ордуңдан, бул оюнчуктарды атам алып берди деп ойлоп жатасыңбы? Мунун баарын мен алдырттым. Эми бул үйдө менин мыйзамым болот деп оюнчук машинамды тээп жиберди. Мен коркконумдан унчукпай калдым. Ал мени чачымдан кармап, ашканага сүйрөп барды. Мына бул полду кара, чаң, мына бул идиштерди жуу, саат 5ке чейин баары жалтырап турсун. Эгер атаңа ооз ача турган болсоң, тилиңди кесип алам. Түшүндүңбү деп бетиме чаап жиберди. Мен ыйлап, титиреп полду жууп баштадым. Бир убакта апамдын столдун үстүндө турган кичинекей сүрөтүн көрдүм. Аны колума алып өпкүм келди. Бирок Гүлдана жетип келип, сүрөттү колумдан жулуп алды. Бул өлгөн аялды эстеп эмне кыласың? Ал сени таштап кеткен. Эми бул сүрөттөр үйдүн көркүн бузбасын деп, апамдын сүрөтүн эски сарайдын жанындагы таштандыга ыргытып салды. Кечинде атам келгенде Гүлдана кайрадан периште болуп калды. Самат, алтыным, келдиңби? Алинур экөөбүз бүгүн аябай сонун ойнодук. Мен ага тамак берсем, апаке, тамагыңыз аябай даамдуу экен деди деп жалган айтып жатты. Атам мени кучактап, рахмат сага Гүлдана, баламдын көңүлүн тапканың менин бактым деди. Мен атамдын кучагында туруп, колумдагы көгөргөн жерлерди бекитип, ичимден өксүп ыйлап жаттым. Арадан бир ай өттү. Үй ичиндеги менин жашоом түрмөгө айланды. Атам жумушка кеткенде Гүлдана мени бала катары эмес, кул катары көрчү болду. Мен 8 жашта болсом да чоң кишидей оор жумуштарды жасачумун. Колумдагы көгөргөн тактар кетпей калды. Бирок жүрөгүмдөгү коркунуч андан да терең эле. Бир күнү Гүлдана ашканада тамак жасап жаткан. Мага полду 3-чү жолу жуудуртту. Мен аябай чарчап, буттарым титиреп жаткан эле. Кокустан колум тийип кетип, столдун четинде турган Гүлдананын эң жакшы көргөн хрусталь вазасы жерге кулап, 1000 бөлүккө бөлүнүп кетти. Үй ичи жымжырт боло калды. Гүлдананын көздөрүнө кан толду. Сен эмне кылдың, жетим, деп бакырды ал. Мен, кечириңиз, кокустан болуп кетти деп үлгүрбөй калдым. Ал мени чачымдан кармап, отто кайнап жаткан казандын жанына сүйрөп барды. Сен мени атайын кылып жатасың.
Мына сага база, мына сага кокустук деп менин оң колумду кайнак казандын ысык бетине басып алды. Менин жан чыккан кыйкырыгым бүт үйгө жаңырып, көзүмдөн от чагылышты. Колумдун териси сыйрылып, дүйнө караңгылап кетти. Бирок Гүлдана токтогон жок. Мени полго түртүп жиберип, эгер дагы бир нерсени сындырсаң, тилиңди кесип алам деп, колума муздак суу да куйдурбай бөлмөмө кууп жиберди. Кечинде атам жумуштан кубанып келди. Ал Гүлданага жаңы көйнөк алып келиптир. Алинур, балам кайдасың? Кел, сага да шириндиктерди алып келдим деп мени чакырды. Мен колумду жеңимдин ичине бекитип бөлмөдөн чыктым. Гүлдана мага каардуу карап, колу менен унчукпа деген белгини көрсөттү. Алинур бүгүн аябай жакшы жардам берди. Бирок кокустан жыгылып түшүп, колум кичине сыйрып алды. Мен дарылап койдум, эч нерсе эмес. Балам деп Гүлдана менин башымдан сылап, атамды алдады. Атам менин жүзүмдөгү кубарган өңдү көрүп, балам эмне болду? Эмнеге өңүң качып кеткен деп сурады. Мен Гүлдананын колундагы бычакты көрүп, коркконумдан, жок ата, баары жайында, жөн эле чарчадым деп калп айттым. Ичимден ата, мени куткарчы, колум ачышып жатат деп кыйкырып жаттым, бирок үнүм чыкпады. Түн ортосунда ашканага суу ичкени чыгып, Гүлдананын атам менен сүйлөшүп жатканын угуп калдым. Самат Алинур апасын унута албай, мени жек көрүп жатат, ал үйгө тынчтык бербей жатат, балким аны бир жылга интернатка берели, ал жерде тартипти үйрөнөт, бизге да жеңил болот. Жаңы балалуу болсок, Алинур ага зыян келтириши мүмкүн деп жатты Гүлдана. Атам унчукпай калды. Интернат? Атам мени чындап эле таштайбы деген ой менин жүрөгүмдү вазадан да катуу талкалап салды. Мен бөлмөмө кирип, апамдын сүрөтүн кучактап, апаке, мени алып кетчи, мен бул жерде кала албайм деп боздоп ыйлап жаттым. Гүлдананын интернатка беребиз деген сөзү кулагымда жаңырып турду. Атам мени коргогон жок, ал унчуккан жок. Демек бул үйдө мага орун жок экен. Түн ортосу, сыртта катуу аяз, бороон башталыптыр. Бирок менин ичимдеги коркунуч сырттагы сууктан да катуу эле. Мен эски тонумду кийип, апамдын таштандыдан таап алган чети айрылган сүрөтүн койнума каттым. Кечир мени ата, мен сени жакшы көрөм, бирок Гүлдана мени өлтүрөт деп шыбырап, терезеден акырын секирип түштүм. Буттарым кардын астына батып, кичинекей денем титиреп жатты. Кайда бара жатканымды билбей, бирок буттарым мени бир гана жака, айылдын четиндеги апам жаткан мүрзөгө алып баратты. Апаке, мен келе жатам, күт мени деп бороонго каршы жүрүп отурдум. Бороон күчөп, көзүмө эч нерсе көрүнбөй калды. Колумдагы күйгөн жер аябай ачышып, сууктан уюп баштады. Бир убакта күчүм түгөнүп, кардын үстүнө кулап түштүм. Денем жылып, таттуу уйку келе баштады. Ооба, апам айтчу эле, адам тоңуп бара жатканда ага бейиштин жылуулугу сезилет деп. Көзүм жумулуп бара жатып, алыстан апамдын аппак кийимчен мага кол булгап жатканын көрдүм. Ошол эле маалда үйдө атам Самат чоочуп ойгонду. Жүрөгү бир нерсени сезгендей Алинурдун бөлмөсүнө кирди. Керебет бош, терезе ачык. Алинур, балам деп атам бүт үйдү башына көтөрдү. Гүлдана уйкулуу көздөрү менен чыгып, эмне болду? Тентип кеткендир да, сенин балаң ушундай оңолбойт деп кабагын түйдү. Бирок атам жерден Алинурдун күндөлүгүн таап алды. Анда, ата, Гүлдана мени ысык казанга басты, ал мени өлтүрөм дейт, мен апамдын жанына кетип жатам, кош бол деп жазылыптыр. Саматтын көздөрү канталап Гүлдананы жакадан алды. Сен эмне кылдың? Баламдын колун эмнеге бастың? Эгер Алинурга бир нерсе болсо, сени өз колум менен мууздайм деп Гүлдананы чачтан кармап сыртка калың карга ыргытты. Атам мунаасын от алдырып, айылды кыдырып издей баштады. Акыры апамдын мүрзөсүнүн жанынан кичинекей караанды көрдү. Кардын астында көмүлүп калган Алинур, атам жетип барып, баланы кучагына алды. Алинур, балам, көзүңдү ач, мен келдим, кечир мени балам деп боздоп ыйлап жатты. Алинурдун жүзү аппак, деми араң чыгып жаткан эле. Ал көзүн араң ачып, атасын тааныды. Ата, апам мени чакырып жатат,
Ал жер жылуу экен деп кайрадан көзүн жумду. Көзүмдү ачканда айлана аппак экен. Башында апамдын жанына келдим го деп ойлодум. Бирок колумдагы катуу оору жана мурдума келген дарынын жыты мени жерге кайтарды. Жанымда атам отуруптур. Анын чачтары бир күндө агарып кеткендей, көздөрү ирип, менин тоңуп калган колдорумду өөп ыйлап жатыптыр. Алинур, балам, көзүңдү ачтыңбы? Кечир мени сокур атаңды. Сени коргой албадым, деп атам боздоп жиберди. Мен араң гана, ата, Гүлдана келеби деп шыбырадым. Атам мени кучактап, жок балам, ал эми эч качан келбейт. Сени эч кимге бербейм деди. Ошол эле маалда Гүлдананын жаңы жашоосу түрмөнүн темир тор артында башталып жаткан экен. Атам тапкан күндөлүк жана менин денемдеги күйгөн издер эң чоң далил болду. Гүлдана сотто дагы мен аны тарбиялап жаткам, ал өзү тентек деп актанганга аракет кылды. Бирок кошуналар анын мага кыйкырганын, атам жокто мени талаага кууп чыкканын айтып беришти. Эң коркунучтуусу, Гүлдананын кош бойлуумун дегени да жалган болуп чыкты. Ал болгону атамдын мүлкүнө ээ болуу үчүн ушундай калпка барган экен. Сот аны жаш баланы кыйноо жана өлүмгө чейин жеткирүү аракети үчүн узак жылга эркинен ажыратты. Ал сот залынан чыгып баратып, мага каардуу карады. Бирок мен эми корккон жокмун, анткени жанымда атам бар эле. Биз ооруканадан чыгып үйгө келдик. Бирок атам экөөбүз тең бул үйдө тура албашыбызды түшүндүк. Ар бир бурч Гүлдананын каардуу үнүн, менин көз жашымды эске салып турду. Атам баардык Гүлдана алып келген буюмдарды, анын кийимдерин короого алып чыгып өрттөп салды. Бул жамандык биздин үйүбүздөн кетсин, балам, деди атам жалынды карап. Биз апамдын эски сарайга ыргытылган сүрөттөрүн таап, аларды иреттеп, кайрадан төркү бөлмөгө ийилдик. Үй ичи кайрадан апамдын нуруна толгондой болду. Арадан 1 жыл өттү, жаз келди. Атам экөөбүз апамдын мүрзөсүнө гүл коюп, айланасын тазаладык. Атам эми мурункудай түнт эмес, ал мени менен ар бир күнүн өткөрөт. Биз чогуу тамак жасайбыз, чогуу сабак окуйбуз. Алинур, апаң сени менен сыймыктанбак. Сен эң күчтүү баласың, деди атам мени кучактап. Мен асманды карадым. Көк тиреген булуттардын арасынан апам мага карап жылмайып жаткандай сезилди. Мен билдим, ал мени ар дайым коргойт.